Айтбекова. Бетиңдеги ар бир чекитти байкаган эркек аялга жакпайт. Белгилүү блогер Назира Айтбекова мырзалардагы айымдарга жаккан жана жакпаган сапаттары кайсы болору тууралуу өзүнүн пикирин бөлүштү. Мырзалардагы айымдарга жаккан сапат жоомарттык. Барпалактап төгүп чачып жүргөнү жагат. Кафеге киргенде менюну карап туруп, өзүңө чай эле буйртма берип туруп, сен эмне жейсиң дегенде кыз жаман ыңгайсыз болот. Акчаны жок экен деп ойлойт. Айла жок, чай эле ичем мен деле деп жооп аласыз. Официант төлөмдүн кайрымасын алып келгенде шыгыратып ар бир тыйынын капчыкка салып алсаңыз да кыз кызык болот. Бир буюмдун баасын сурап, эсеп чот кыла бергенде да ыңгайсыз кылат. Өзгөчө кымбатко түшпөйсүзбү дегенге кирерге тешик таппай кетет. Анан мен сага ушуну алып бердим деп эстетип сурап, карай бергениңиз да жакшы эмес. Бул майдачылыгыңыздан кабар берет. Аялга жакпаган сапаттын бири да дал ушул майдачылык. Бетиңдеги ар бир чекитти байкап, көйнөгүңдүн жебин чупап, ар бир кийген кийимиңди баамдап, аялдын жасап аткан ишине кийилгише берүүгө да жактырбайт аял деп блогер айым айтты. Маалымат булагы Заман чекитке. Гүлжайна Атаканова. Негатив жазгандар коркок, көрө албас, ичи тар, жашоосу начар адамдар болот. Куудул ырчы Гүлжайна Атаканова хейтерлерге маани бербей, өзү каалагандай жашаарын айтат. Мен өзүмө каалагандай жашайм. Бул менин жашоом, бул менин тандоом. Бирөөнүн жашоосуна мурдумду тыкпайм, себеби өзүмдүн жашоом кызыктуу. Хейтерлерди бул жашоодо жок адам деп эсептейм. Себеби бир дагы негатив жазган адам баракчасына өзүнүн сүрөтүн кое албайт. Анткени алар коркок, көрө албас, ичи тар, жашоосу начар адамдар болот. Мени жакшы көргөн, сыйлаган инсандар сиздерге жаратканым эки дүйнөнүн бактылуулугу насип кылсын ылайым. Узун кийемби, кыска кийемби, арыктаймынбы, семиреминби, ырдаймынбы, ойноймунбу, бирөөгө жардам береминби, бербейминби, бирөө менин жүрөмбү, жүрбөймбү өзүм билем. Маалымат булагы Аргумент чекиткейи.